Быйылкы 19-жылы спорттун улуттук түрлөрү боюнча аябай жакшы жетишкендиктер болду. Быйылкы жыл Аргамак Федерациясы үчүн абдан жакшы жылдардын бири болду. Кыргыз күрөш дүйнөлүк деңгээлге чыгып алдык десем жаңылбайм. Анткени биздин кыргыз элинин улуттук спорту ата бабадан бери мурастап келген спортубуз. Мына биринчи Азия биринчилигин өткөздүк. Кудай буйрса 2019 жыл биздин башка буга чейинки жылдардан айырмаланып, айныкса алыш күрөш спортчулары үчүн өтө жемиштүү жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. 2019 жыл Кудай буйрса жакшы жылдардан болду. Мен үчүн ийгиликтүү жыл десем жаңылбайм. 2019 жылы башталганда эле чемпионат алтын медаль менен башталган. Жылдын этегине чейин алтын медаль менен болду. 2019 жыл жакшы жылдардан болду. 2019 жылы мен үчүн аябай жакшы жылдардан болду. Быйылкы 2019 жыл мен үчүн аябай жемиштүү жыл болду десем болот. Быйылкы 19-жылы спорттун улуттук түрлөрү боюнча аябай жакшы жетишкендиктер болду. Кожомкул атабыздын 100-жылдыгы өттү. Андан тышкары ушу биринчи жолу улуттук көчмөндөр оюндарын өткөзүп алдык. Жана ушундай эле биринчи жолу Евразия кубогуна катышып, улуу аламан деп айтылса, 120 километрге ат чабышка катыштык. Ошондо биринчи жолу катышып, биринчи жолу Евразияны утуп алдык. Жакшы жылдардан болду. Чыңгыз Айтматов атабыздын атына арналган ушу Россияда День Россияда катышып, Кыргызстандан барган орус улутундагы атуулдар биринчи жолу барып, Москвада улак тартышып, аякта дагы биринчи орунду алып келишти. Кыргызстан спортсмендери Кореяга барып, алыштан утуп келишти. Чехияга барып, Чехияга, Турцияга интеллектуальный оюндар боюнча көп жетишкендиктерге жетишип келишти. Кыргыз күрөштүн деңгээли өстү десем жаңылбайм. Анткени дүйнө Азиядан 26 мамлекетте чакырылган болчу. Ошондон 16 мамлекетке келди, ачык Азия кылганбыз. Ошол мамлекеттен кыргыз күрөштүн эрежесин абдан бир өзгөчтүрүп алганыбыз таң калдык өзүбүздө. Анткени 7 вестен болду эле балбандарыбыздын, 2 эле вестен Кыргызстандын балбандары чемпиондук алды. Калганда башка мамлекеттерден алып кетти, Монголиядан, Ирандан, Казакстандан, Россиядан алып кетти. Күчтүү балбандар келген экен. Бул Азия биринчилигинде дүйнөнүн Азиянын 12 мамлекеттин балбандары дүйнө чемпиондору келди. Ошондон кыргыз күрөшүнүн деңгээлин көрсөк болот. Анткени алда дүйнө чемпиону болуш оңой эмес да. Кайсы гана өздөрүнүн улуттук спортубу, жүздөдөнбү же самбаданбы, кайсы спорттон дүйнө чемпиону болуш кыйын. Ошо балбандар келип кыргыз күрөшүнүн Азия биринчилигине катышты. Биздин балбандар катуу даярдык көрүштү эле. Мен аларга балбандарга айткам, анткени дүйнөдө кыргыз күрөшүнө келип аткан, Азия биринчилигине келип аткан күчтүү балбандар келди. Ошон үчүн жыйынтык ушундай болду. Келген балбандардын деңгээли, эми биздин балбандар күрөшүп ушу күнгө чейин күрөшүп келгени аларга бат өздөштүгү эрежеси менен деңгээлин көтөрүп койду. Эми биздин кыргыздын өзүбүздүн кыргыз балбандарыбыздын канында бар. Намыска ээлүү болобуз. Элдин улуулугу ошондо да. Анан намыска өйдө нерсе менен 2 балбаныбыз да Азия биринчилигинде. Калган 5 вестен башка мамлекеттер кетти. Ошон үчүн Азия биринчилигин өткөзгөндө же дүйнө биринчилигин өткөзгөндө күчтүү балбандар келиш керек. Ошондо спорт өнүгөт. Ошондо бири-биринен алган опыт, бири-биринен алган баягы ким күчтүү экен, ошо намыс менен спорт өнүгөт десем жаңы. 2019 жыл курама командага
мүчө болгом. Андан кийин ачык чемпионат Азия өттү, улуттук көчмөндөр оюндары өттү. Ошолорго катышып, ошолордон жеңүүчү болуп. Улуттук көчмөндөр оюндарында эсте калган жагдайлар бул баягы кыргыз күрөш, улуттук күрөш болгондуктан баягы соперниктер баягы өзүбүздүн Кыргызстан ичи болгондон кийин оор болду. Баягы ар бирөөбүз бири-бирибиздин ыкмаларыбызды үрөбүз. Мындайча айтканда жаттап алганыбыз өтө эле кыйын болду. Азия чемпионунда баягы ар бир мамлекеттен биринчи номурлар келет да. Баягы бардык эле өлкө кыйын болду десем болот. Анын ичинде мен менен күрөшкөн Иран балбаны күчтүү болду. Тажик балбаны, Россиядан келген балбан. Эң эмеси күчтүү болгон мага финалда өзбек балбан күчтүүрөөк болду да. Эстен кетпеген учур бул жеңиш го деп ойлойм. Баягы финалда күрөшүп утканда Азия чемпиону болду деген жеңиштин даамын эч ким айта албайт деп коет го. Ошол эң учуру мага жеңиш, чемпион болгондо сүйүнгөн учурум болду. Азия биринчилигинин алыптарында алыптардын күрөшүн уюштурганбыз. Бул ар бир мамлекеттен, Азия мамлекеттеринен келген элдердин кайсы мамлекеттен кыргыз күрөштү алыптар деп коет, оор вестен, абсолютный вестен деп коет. Ошо вестен кайсы мамлекет күчтүү экенин биз өзүбүзгө кызык болду. Монголия күчтүү экен. Монголиянын балбаны келип утуп кетти. Алыптардын чоң байгесин алып кетишти. Анткени биз спорттон федерациянын чечимин кабыл алганбыз. Анткени поезд тапшырылчу экен. Бирок поездду тапшырбайбыз. Улуттук баалуулук болгон бозин ичинде илинип турган, баатырлардын үйүндө илинип турган калканды бердик. Анткени мындан ары кайсы гана турнирлерибиз болбосун, абсолюттук веске калкан тапшырабыз деп. Эми баарыбызга эле маалым болгондой ушу көп жерлерде ушу өтүп аткан мелдештерде көбүнчө өзгөмөчүнө гүл тартышып көп калыстык кылбай коюшат. Бул жерде ушу кара кылды как жарган калыстык болду. Ошого баардык келген мамлекеттердин ыраазычылык билдирип кетишти. Монголиянын представителдери жакшы өткөздүңөр, ушундай жакшы калыстык болду деп ушу буюрса 2020 жыл жайында кыргыз күрөшү боюнча дүйнө чемпионатын өткөзүп беребиз деп убада берип кетишти. 20-жылы дүйнө биринчилигин өткөзөбүз деп турабыз. Эми максатыбыз ошо. Андан тышкары көп эл аралык турнирлерди өткөзөбүз. Алдыда койгон максаттарыбыз ошо. 2019 жылы алдыга койгон максаттарыбыз чоң, балдарды дүйнөлүк деңгээлде жакшы жетишкендиктерге жетишели деп максат койгонбуз. Ал эми ошол Кыргызстан ичинде дагы жыл бою көптөгөн мелдештер өттү, эл аралык деңгээлдеги. Чет мамлекетте өткөн мелдештерди айтып кетсек, Всемирный игры боевых искусств деп Кореяда, Чуңжу шаарында болуп өттү. Жалпысынан 100дөн ашык мамлекет келип катышты ал жерде. Ошол жерде дагы биздин алыш күрөш боюнча курамма команда спортсмендери барып катыштык. Ошол жерде жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Ал жерде да ийгиликтер жаратышып биздин спортсмендер командалык жүктө биринчи вестен алып келдик. Казакстандын Нур-Султан шаарында дүйнө чемпионаты болду. Ошол жерге барып катыштык. Ийгиликтүү барып келдик. Ал жерде балдар арасында 6 салмакта, кыздар арасында 6 салмак болуп, 12 салмакта күрөш болуп өттү. Ошол жерде биздин спортсмендер 5 алтын медаль утуп келишти. Бир коло медаль. Ошондой эле жалпы командалык эсепте алдыңкы биринчи орунду алып келдик. Ошо 2019 ошо эң биринчи чыккан чемпионат болду. Чемпионаттан кийин сразу гран-при болду. Бишкекте ошо Байман Эркинбаевдин элесине арналган.
Андан кийин ошо кайра кыргыз күрөшү боюнча Ферганада да бир турнир болду. Аяктан да жакшы результат көргөзсөм, биринчи болдум. Андан кийин ошо чемпионат мирага биздин ошо алыштагы агайлар аябай жакшы деңгээлде даярдашты. Биз тренировка 3 малгылаттык тренировка, эртемеңгиси разминкасы менен анан 2 мал тренировка болот. Ошо агайларга чоң рахмат, биз аябай жакшы даярдап ошо чемпионат мирага алып барганга. Эң күчтүү ошо алыш күрөшү боюнча Түркмөнстандын кыздары, ал эми Ирандын кыздары да эң күчтүүлөрү. Ошо анан кошумча кыргыздын кыздары да болбойт. Өзүмө максат койгом, ошо барып утуп келем дегенчи, кыргыз элим ишенип ошентип жөнөтүп аткандан кийин, агайлар ишенип мени курамада командасына киргизип аткандан кийин барып утуп келиш керек болчу. Ошо барып буйруса утуп ишеничин актадым. Тандаштардын баары күчтүү болду, чынын айтсам. Ошо эң күчтүүсү ошо түркмөнстандык кыз болду. Анан ошону кыйналып уттум да, Түркмөнстан кызын 3-чү группта. Дүйнө чемпионду алтын аябай эсте калды, аябай сүйүнгөнүмөн ошо эсте. Бизде 70 кг салмакта Сексенбаев Элдияр деген балбаныбыз финалда күрөшүп жатып, акыркы 5-6 секунд калганда утуп баратып, ал соперниге прием жасап алдыга чыгып кетти. Ошол маалда ышкырык жаңырганда 2 секунд убакыт калды. 2 секунд убакыт калды. Биздин спортчубуз утулуп жаткан маал эле. Бирок 2 секундтун ичинде ошол балабыз өзүнүн өжөлүгүнү, ушунчалык характерин көрсөттү. Акыркы 2 секундта команда берилгенден кийин баягы соперник көтөрүп чабып, акыркы 2 секундта утуп алды. Ошол жердеги жалпы көрүүчүлөрдү, жалпы эле калыстарды аябай сүйүндүргөн маал ошол болду. Элдияр деген 70 килограммда күрөштү. Ошонун күрөшү эсимде калды. 5-5 счет менен утулуп келатып, 2 секунд калганда тизе көтөрүп чапкан, ошо эсимде калды. Аябай сүйүндүк да кыргыздар. Ошо 2 секундта утуп кетти. 2020-жылга ошо алыш күрөшүнү боюнча 4-чү көчмөндөр оюну Турцияда өтө турган пландар боюнча ошол жерге даярдык негизинен. Андан дүйнө биринчилиги ар жылы өтөт, андан Азия биринчиликтери өтөт. Ошол жерлерге дагы спортчуларды жакшы даярдап, ошол дүйнө биринчиликтерине 3 көчмөндөр оюну бизде өттү. Анан 4-чү бул ушул Турция мамлекетинде өтө турган болуп атат. Ошол жерлерде ийгиликтүү барып, эми чет мамлекетте болгондуктан Кыргызстан гимнин ойнотуп, желегин желбиретип келиш максатыбыз. 2020-жылы уже февралда ошо чемпионат Кыргызстанда болот. Ошо көчмөндөр оюндарында тамдоо эмеси болот. Ошону буйрса, ошого азыр даярдык аябай жакшы метод. Сразу чемпионат мирадан келип эле, сразу тренировканы баштап атабыз, буйрса. Ошо чемпионатты утканга аракет кылабыз. Быйылкы жылда менин атым Жиган, менин атым Аргымаган. Жиган 9-майда 31-нде кичине табы келбей, көп эс алып алганга байланыштуу эме табы келбей атты. Көчмөндөргө табы келип, көчмөндөрдө ойдогудай болду да, ат мыкты болду. Бул көчмөндөргө бартканда дайынданып бардык. Барыбыз ошо чүйдүн курамасы дайындандык. Биз өзүбүздүн сезибиз ошол жактан утабыз деген, Кудай буйруса утабыз деген эме менен барганбыз. Биринчи оюндан биздин эң настроюбуз оюндан башталгандан баштап Талас областы болчу. Эң күчтүү команда. Аякта ошо сборный Кыргызстандын курама командасында ойноп жүргөн оюнчулар көп. Ошол жак Талас областы болчу күчтүү. Ошолорго беттешкенде биз эме менен чыктык да, катуу настрой коюп, катуу эме кылып чыкканбыз. Ошол утканыбыз эсте каларлык эмес. Утушко калган нерсени уткандан кийин унутуп коебуз да. Бир эмнеси менен жагат билбейм, мен мындай өзүмдүн жүрөктөгү оюн да бул. Мисалы үчүн көпөрү могу чоң оюндары болбой калганда мамлекеттик айылдар арасында болот. Айылдар арасында болгондо бизде жолдон мисалы үйдө отурсаң деле ат жүктөп өтүп, тиякта оюнду укканда ошо үйгө жата албайсың да ал күнү. Үйдөн кирип чыгып эле эчтеке кылбасаң да, жумуш деле кылбайсың, просто жүрөк ошол жака тарта берет да, өзүң ошо барышың керек. Ойнобосоң да хотя бы барып ошол жактан көздү тойгузуп алып келиш керек да. Көрүүнүн эмеси кызуусу көбүрөөк го деп ойлойм да, спорт жагынан. Бизге канча көп болгон сайын бизге ошончолук өзүбүзгө эме болуп турат да.
мындай кандай десем машыгуу да болот, өзүбүзгө жакшылап. Бир гана көп болгон себеби күч келген эмеге аттарга болуп калат да. Аттар кичине ортодон эс алыш керек. Эс алып кайра тренировка берип дайындан чыгыш керек да. Ошол жагы кичине эмерээк болуп калат да. Быйылкы 2010 жыл мен үчүн аябай жемиштүү жыл болду десем болот. Анткени башталганда эле бул мен дүйнөлүк чемпионатка барып, биринчи орунду алып келдим. Андан сырткары Борбор Азия кубогу болду Бишкекте. Ал жактан 3-чү орунду алдым. Жана ошо интеллектуалдуу олимпиададан ал жактан 1-чи орунду алып жеңип келдим. Мен бул ушул жетишкеним бул көбүнчөсү мен өзүмдүн агайым Бектур агайды деп айтайын. Анткени бул ар дайым агай кээ бир турнирде месте албай калганда мени артык таштап койбой, ар дайым колдоп турду. Жана өзүмдүн досторго эле өзүм менен чогуу тренировка кылган балдарга, эжелерге рахматымды айтам. Жана ушундай 2020-жылы буюрса күчмөндөр оюндарына тандоо турунан өтүп, ал жакка барып Кыргызстан же келгенге аракет кылам. Ошол максаттарым. Быйылкы жыл Аргымак Федерациясы үчүн абдан жакшы жылдардын бири болду. Себеп дегенде ошо өткөрүлгөн ат оюндарында жакшы байгелер коюлду. Ошол Аргымак Федерациясынын командасынын иштегени дагы абдан жакшы болду. Анын үстүнө да быйыл биз биринчи жолу барып Москва шаарында, Москванын Кондакова, Россиянын Кондакова шаарында Евразияда биринчи орунду алып келдик. Ошо 120 километрге ат чаап, ошо Евразияда биринчи орунду алып келдик. Бул дагы жакшы жетишкендик. 2019 жыл ушу Аргымак Федерациясы үчүн жакшы жылдардын бири болду деп мен айта алам да. Ошо эсимде калган Евразияда Белоруссия, Россия, Казакстан, Кыргызстандан аттар келишти. 120 километрге алыска аралыкка ат чаптык. Ошо жерде биринчи жолу катышып биз эсте каларлык нерсе болду. Биздин атыбыз биринчи келди да, Кыргызстандын аты. Ошол жерде желеги көтөрүлүп, ушундай бир жакшы маанайда өткөзүп келдик десем болот. Быйыл ушу 19-жылдын жыйынтыктарын чыгарып, ушу 3 саяпкер, 3 мыкты саяпкер деп номинация берилди. Булардын атын да атай кетсем болот. Бул бизде Керим Өмүралиев деген бар, Батыркулов Жекиш, анан кийин жаштардан ушу Эрлан Кубанычбеков деген ушу эң мыкты саяпкерлер деп таанылды. Ал эми чабандестерден эң мыкты деп ушу 3 чабандести эң мыкты баягы биздин ушу бир жылдагы чапкан аттардын баарын эсебин чыгарып келип, ушуларга ушундай номинация мыкты чабандес, мыкты саяпкер деп номинация бердик. Ал эми жоргодон именно аттан мыкты жорго деп Асанбагета конезаводунан Кавлан деген ат табылды, номинация мыкты жорго деп. Мыкты аламан деп ошо Кубанычбеков Ерлан деген жаш саяпкерибиздин аты табылды, Карлыгач деген. Тай Кунандан болсо, Кунандан номинация бул Хансулуу, ошол эле Асанбек ата заводунун Кунаны табылды. Ушундай номинация баарына берилип чыгылды. Ошол менен жыл аягын жаптык да быйыл. Буюрса жакшы жаптык. Эми 20-жыл бул жылдагы өзгөчө жылдардын бири. Себеп дегенде 4-чү көчмөндөр оюну Турцияда өтөт. Ошого катышабызбы деген ойлорубуз бар.
буга эми 20-жылдын башынан баштап Кудай буюрса даярдык көрө баштайбыз. Кайсы ат чабыштын кайсы түрү болот азырынча биле албайбыз, бирок барлык түрүнө эле эгер болсо катышканга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар деп эсептей алам. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Кыргыз эл аман болсун, тынчтык болсун. Кыргыз жеринде баарыңарды ушу келе жаткан байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жылды мен ушу ат менен алектенип жүргөн жигиттерге, балдарга, адамдарга ушу эмдиги 20-жылы 4-чү көчмөндөр Турцияда өтүп атат. Ушуларга жакшы даярдык, жакшы албан жакшы ийгиликтер менен ошо эгер барып калсак жакшы эмеге жетишип келсе деген каалоом бар. Ошо бүт ат менен алектенип жүргөн адамдарга. Ал эми мына 2020-жылда ошо кыргыз элине бүт жакшылык каалайм, тынчтык каалайм, токчулук каалайм, ынтымак, ушул баардык жакшылыктарды каалайм. Кыргыз элинде жаңы жыл менен куттуктап кетким келет. Жаңы жылыбыз абдан жакшы жылдардан болсун, ийгиликтин, тынччылыктын жылы болсун, аманчылыктын жылы болсун. Улутубуз улуттук спорттун федерациянын президенти катары мен улутум үчүн ата-бабабыз мурастап келген спортту өзгөрсүн деп айтсам жаңылбайм. Келечек бардык алдыда биз кандай кылып балдарга, жаштарга өзүбүздүн келечегибизди таштап кетсек, ошо улутубузду өнүккөн ошондо болот. Рахмат сиздерге. Жалпы телекөрүүчүлөрдү, Кыргызстан элини, жалпы спортсмендерди ушул алыш күрөш федерациянын маштурчулары жана спортсмендердин атынан куттуктап кетем. 2020-жыл жалпы кыргыз элине, спортчуларына өтө ийгиликтүү, жемиштүү жыл болсун. 2020-жыл буга чейин жылдарын айырмаланып, Олимпиада оюндары бар, көчмөндөр оюндары бар, өтө маанилүү спорт оюндары аябай көп. Ошол жерде жалпы кыргыз спортчуларына ийгиликтерди каалайм. Жаңы жылыңыздар менен 2020. Ушул жылыбыз жакшы жылдардан болсун. 2019 жетишпей калган жылдарга ийгилигибизге 2020 жетишели. Эле ошол спортсмендерге айта кетейин. 2020 көчмөндөр болот. Ошол көчмөндөргө ийгилик, бара турган спортсмендерге. Ошол утуп келишсин. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин 2020 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда жакшы ийгиликтердин жылы болсун. Деги эле спорт жаатында, баардык тармак жаатында жакшы ийгиликтер болсун. 2020 Олимпиада оюндары, көчмөндөр оюндары болот. Ошого спортчуларга ийгилик каалайм жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл менен куттуктайбыз. Ошо жыл жакшы жылдардан болсун, ошо Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Буйруса 2020 Олимпиада болот. Ошо Олимпиадага көптөгөн спортсмендер жакшы ийгилик көргөзүп, лицензия алып, Олимпиаданы өтүп келсин. 2020 жаңы жылыңыздар менен кыргыз элин баарыңыздарды куттуктайм. Бул жаңы жыл жакшылыктардын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун.